порядок, урматтуу президентибиз ушундай тапшырма койду. Урматтуу Геннадий Камчыбек Кылычбаев ушундай тапшырма койду. Порядкала иштегин, везде порядок должен быть деп түшүнүңөрбү, урматтуу жетекчи? Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Күйөөм Базарбай уулу Асылбек ушул октябрь айынын аягында ооруп калды. Күйөөмдүн анализинин жыйынтыктары новорожденный порог сердца 2 клапан жабыркаган деп чыкты. Күйөөм жакшы болуп кетишине сиздер да себепкер болуп калыңыздар. 10 сом, 5 сомдон болсо дагы жардамыңыздарды аябаңыздар. Туруп кетишине себепкер болуп калыңыздар. Кыргыз элим, сиздерден үмүтүбүз чоң. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Күйөөмдүн ошол операциясы $8,000 деп айтышты. Ошол өзүбүздүн каражатыбыз жетишпей, сиздерден ушул кайрымдуулук кылышыңыздарды суранабыз. Күйөөм 28 жашта, жашпыз, 2 балабыз бар. Үй бүлөбүздөгү ошол күйөөмдү сактап калышка ар бириңиздер себепкер болуп калыңыздар. Биздин реквизит номерлер күйөөмдүн М-банкы Асылбек Б деп чыгат 1887. Ал эми ошол Россия өлкөсүнөн Кутурум дегендер Сбербанк Элдияр Б деп чыгат 4600. Дагы да кайрымдуулук кылып кетишиңиздерди суранам, кыргыз элим. Сиздерден үмүтүм чоң. Ассалам алейкум. Кичине жардам берип коюңуздар, кайрымдуулук кылып сиздерден суранычы. Келинчегим да кыйналып өз боюнда бар, атынын дагы оорук жанагым бар, азыр үйдө жалгыз каламын. Баардыгы мага таянып турган кезде азыр. 3 гектар 80 соток жери бар. Мелис Мырзахматтын кайненеси Маликова Шаргүлдүн атында. Акбуранын үстүндө дагы кызыл китеп. Кабарыңыз барбы? Ошол боюнча айтсаңыз. Бериңиз мага документтерди бергиле анда. 3 гектар канча дейсиз? 80 соток. 4 гектар жер экен да. Урматтуу журналисттер, азыр мынакей биз кадастр турат, юристибиз турат. Бул жер мурда водозаборный эме болгон? Станция болгон, ушундай болгонбу? Бул жанагы текстиль ишканасынын водозаборный станциясы. Ошо менен бирге менчиктештирилген. Ошо менен бирге менчиктештирилген. То есть бул жер Мелис Мырзахматовго өткөн, туурабы? Башка фамилияда жүрөт, бирок. Ооба, башка фамилияда жүрөт, биз ошого караштуу киши. Так, теперь бул жерде канча скважина бизге өттү? 2 скважина бизге мэрияга өттү. Так, дагы бир скважина боюнча соттобайсыз да? Скважина боюнча. Жер тилкелери боюнча общий. Общий жери боюнча, жер тилкелери боюнча. Азыр Мырзахматов жерди талашып атабы биз менен, мэрия менен? Общий жер дегениңизде канча соток? 2,5 гектар жер. 2,5 гектар экен да. Ошо 2,5 гектар Кудай кааласа бул жер алынса, бул жерде эң мындай суу, таза суу чыккан скважина ушул жер экен да. Объему көп суу чыккан жер. Эми мен ойлойм, бул Мелис Жошбаевич беле? Мелис Жошбаевич өзү эле өткөрүп берсек, муну эл үчүн, шаардын тургундары үчүн койкой коем, алсын эл депчи. Ага биягы деле жетет. Тактан эле жетет агачы, мен билем. Соттошуп атат, да, соттошуп атат. Бирок биз дагы эметпейбиз, расстраиваться этпейбиз, Биз дагы расстраиваться этпейбиз, биз дагы алабыз, Кудай кааласа. Алып, мэриянын баласын өткөрөбүз. Ошо кичине сабыр кылып туруңуздар, Бул жерди ал өзүнө кантип өткөрүп алганы боюнча УМСтен маалымат тапкан эмеспиз да? Так, УМС. Так, кимде биз бар? УМС келген жок. Айтып берип коюңуз. Жанагы азыркы Татан ошол Ошчубек комбинаты болот, ошол жердин водозабору болот. Ошол жерди менчиктештиргенде, бул дагы ошо менчиктештирген актылардын ичинде ушул дагы ошо кирип кетет. Бирок сос объекттин бир түрү да, мисалы суу кампа, мисалы Акбура дарыясынын жээги коркуп зона деген бар. Онда кандай болуп калат? Сиз ушул жөнүндө айтып берип койчу. Башында мыйзамдаштыруу кандай болду? Биз макулбуз, бирок мыйзамсыз экен сот чечет. Бирок сос объектилердин катарында болгон ошол мезгилде Ошчубектин ичинде. Аны менчиктештирсе боло беле болду? Менчиктештирген эми сот чечсин карап берсин. Эми ошол мезгилде токтомдор ушундай чыккан экен. Бирок Акаевдин билесиздер, мисалы Аскар Акаевдин 1996 жылы чыккан токтому бар, Сос объекттер. Ошону негиз кылып сотко берип атабыз азыр. Ошо негиз кылып сотко бердик. Бул бир. Экинчиси Акбуранын аркы бетинде 3 гектар 80 соток жери бар. Мелис Мырзахматтын кайненеси Маликова Шаргүлдүн атында. Акбуранын үстүндө дагы кызыл китеп. Кабарыңыз барбы? Ошол боюнча айтсаңыз. Бериңиз мага документтерди бергиле анда. 3 гектар канча дейсиз? 80 соток. 4 гектар жер экен да. Ажада жазыңыз. Мен силерге эметип маалымат берем. Сотко бергиле ал жерди дагычы. 4 гектар 10 соток жетет да. Туурабы? Все, түшүндүм. Урматтуу журналисттер,
мен сіздер менен ар Ассаламу алейкум туугандар. Сиздер менен Сот Савдо интернет магазини. Көрүп турасыздар, бул жерде миноксидил деген дарыбыз бар. Сакалыңыздарды, чачыңыздарды өстүрүп берүүчү дары болот. Анан бул жерде семиртүүчү дарыларыбыз бар. Женский здоровье деп коет. Бул жерде печеньге бар, почкага бар, нервтикке бар. Дары өтө жакшы. Простатитти лечение кылып берүүчү, куртту чүрүп берүүчү дарылар бар. Жаш балдарга дагы болот, чоң адамдарга дагы болот. Бул жерде арыктатуучу дарылар бар. Арыктай албай жүрөмүн деген туугандарыбызга, агдакка жана псориазга мондай дарылар бар. Айтсаңыздар доставка кылып беребиз. Санкт-Петербург, Москва, башка областтарга, Кыргызстанга тоже доставка кылып беребиз. контракт эсебинен төлөп бериңиз. Ага, көчөдө жүргөндөр эме семишке чакканын эмне үчүн логика туура келбейт экен? Эмне үчүн логика туура келбейт экен ага? Мектептер бар, частный. Анан үйүндө андыройт баласында. Көчөдө жүргөн үчүн студенттер астрокодо турат. Сиз только акча сиздин чөнтөгүңүзгө түшүш керекпи? Мен эми өзүм кылганын айтып коеюн, жеңиштерим чегер уруксат. Эмне кылдыңыз? Эмне шаарга эмне жумуш жасап бердиңиз? Айтсаңыз. Мен баары мен тазалап атам баардыгын. Наркы yüzden men mына ошол пробканы жок кылалы деп. Агай, сиз канча жыл болду иштегениңизге? 5 жыл болду. Ну вот видите, уже вы насидели, уже керек, сиз уже кетиш керек уже. 500 машинага. Агай, сиз уже 5 жыл отуруп калып, сиз табырлап бүттүңүз, коррупцияга батып бүттүңүз агай, сизчи. Ну мен билем да, жо агай. Ушул шаардын проблемасын чечели деп. Кана чечкениңиз? Мына чечкениңиз ошол агай. 500 машинага стоянка кылып бердик университет. Агай, о жерди кайтарып бериңиз, анын мэриян жер экен. Мен кече урматтуу президентибизге айттым. Сплош эң бардак сиз экенсиз агай. Кайсы жерде мусор ошку, кайсы жерде пробка ошку. Самый чыгып кеткиле шаардын ар жака. Чыккыла, мен жер берейин, көчүп кеткиле. Эң бардак агай сиз экенсиз. Мына мен сизге айтып коеюн. Капа болбоңуз агай, мына пресса турат, эң бардак сиз. Кайсы жерде ошку, мынакей Ленин көчөдө ошку, сиз бардак пробка. Курманжандаткада сиз бардак пробка. Могу жерде бардак пробка. Где ошку, там бардак, там пробка. Пожалуйста, агай, возьмите на контроль. Мен муну өкмөттүн деңгээлинде көтөрөм. Эртең коллега болгондо айтам мен. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичке айтам мен. Ошку не работает, везде бардак, саботаж деп айтам мен. Столько деньги собираете, ничего не делаете. Шаарга эмне жардам кылып атасыз? Эмне эч кандай жардам кылган? Кроме мусора, кроме пробки, ничего больше ничем не занимаетесь. Вот так я вам скажу. Урматтуу жетекчилер, мен просьба силерден, агай, мен сиздерди өтө жакшы көрөм, сыйлайм, урматтайм. Шаардыктарда сыйлап коюңуздар да. Шаардыктар сыйлап коюңуздар. Мына көчөнү кара, пробка, ГАИ 2, мына товарищ полковник. Пробка, мынакей, пусть он скажет. Пробка агай. 1,5 жыл болду. 1,5 жылдан бери ушул. Пробка, ушул акыбал. Камазда туруп аткан, камазда тазалап берди. Ага, карабай эле студенттер, мугалимдер келип автобус токтогонго жери жок. Мына көрдүңүзбү агай? Мына жерде канча деп мына кара берсең кагазды. Мына агай карасаңыз мына. Сизде эле Ошкуда 15 миң студент бар экен. 15 миң жок дегенде 500 машина менен келет да. Мына 1300 мугалим бар экен. Жок дегенде жарым миң машина менен келет. Каяк коет алар агай? Ошону өзүңүз шарт түзүп бериңиз агай. Шарт түзүп бериңиз. Паркинг аркага коюңуз. Ону караңыз, өзүңө татнага тосуп алып туруп, а за городом и за вашей территорией бардак. Мына эме боюнча мынакей 9 миң. Кыргыз-Өзбек университети мынакей 10 миң студент бар экен. Сиз багай? Сырттан кошулган болуп. Жок, канча азыр действующий, канча студент бар агай? Очныйлар 5400. Ну вот видите, 5400 болсо ошону жок дегенде 500 машина менен келип атпайбы агай? 500 машина менен келет. Мына мугалимиңиз 400 экен. Бери дегенде 150 машина менен келет. Каяк коюш керек агай? Мынча каяка? Беди эл басабы, жүрөбү, кандай болот бул? Бияктан биякта жашаган элдер каяктан өтөт? Баарын жолду экибет кылып элеп алыпсыңар. Кичине шаардыктарды ойлоп койгула да. А мен ойлобосом, хорошо, сиз жетекчи, вуздун жетекчи катары, силер өзүңөрдүн вузуңа защита кылып атасыңар. А Ош шаарынын эме атасы менмин да. Мен карашым керек да. Урматтуу президентибиз айтты, барып шаарды кара деди. Ана мен да барып жатып алайынбы? Ар бир шаар келип, майыбы барбы, инвалиди барбы, крутойу барбы, не крутойу барма келип проблемасын айтып атса, эмнеси отурасыз? Мэр мыякта бардак болбосо, пробка болбосо, авария болуп калса чечпейсизби деп атат меничи. А вы не хотите нам помочь. Не хотите, просто саботажем занимаетесь. Болтовнёй занимаетесь. Барып сиздерге чогуу чечишим керек да мен, ага, чечишим керек да. Сиз канча болду ага иштегениңизге?
Ректор болуп. Ого, давно вас пора снять. Сиз чагай. 2,5 жыл. Бул дагы 2,5 иштесеңиз болот. 14 жыл деген болбойт да бул. 5 жылдан президент 5 жылда алмашып отса. Мамлекеттин президенти 5 жылдан алмашат. 2 срокко барганга укугу бар. 15 жылдан бери кандай бул? Сизден башка ректор жок багай. Же сизден башка мугалим жокпу? Эми рабочий порядке бул эми деди айтып атам да. Просто урматтуу жетекчилер, муну силер менен чогуу карап атсак, мен чече албайм муну. Мен чече албайм. Шаардын буягынан кирсең, Оский районунда бардак, буягына карасаң, Нокат жагынан бардак, буягына карасаң, тетиги жагынан бардак, буягына карасаң, могулар келип тополон кылып атат. Мына сиздер менен мен алып барайын маптарга. Мен элдер жеп коюп атат меничи. Айта же светофорың, же тротуарың жок, же лотогуң жок, же сквериң жок, багың жок дейт. Мына караң, Моякта Акбуранын этегинде 10 гектар жер турат. Мынакей парк мынакей. Булар байкуш жителдер паркы жок отурушат. Бардыгын жеке менчикке берип салыпсыңар. Бардыгы мына Акбуран, хотя охраняемая зона, бардыгы парк. Барын берип салыпсыңар мынакей. Ага, ким бар экен ушу жеке менчикке ээлегендердин арасында? Азыр мынакей кадастр келип жооп берип коюңуз. Жок, сизге сөз жок агай. Түшүндүңүз. Агай, сиз түшүндүңүз, а? Агай, сиз түшүндүңүз. Пожалуйста, жардам бериңиз. Агай, берип коесуңуз. Так, значит, азыр биз архитектор келет агай, тетиги обочинадан баштап бир полоса жол түшөт агай. Лоток, тротуар, озеленение, мынаны бияка көчүргүлө. Бул биринчи маселе агай. Экинчи маселе, паркинг маселесин чечип бериңиз агай. Чечип бериңиз, пожалуйста, суранам. Агай, сизден суранам, как шаардын мэри катары суранам. Агай, чечип бериңиз. Агай, чечип бериңиз. Мына жолго койбогула, пожалуйста. Анда өзүңүз чыгып тургула агай. Туруң мына мага ушу өтүктү кийиң агай. Постумду кийиң да чыгың агай мэрге. Туруң эртең менен. Студенттерим баарын айтам, болбойт уулум, болбойт балам деп айткыла. Сиз дагы агай эртең менен барып ошол жерде туруң анда. Эртең менен завтра 6-да бөтө жолугушайлы. А силер чечпесеңер мен чече албайм дагы, мен укпайт да. Бул менин прямой обязанностьум шаарга порядок наводить этиш. А мен Бишкектин мэри келип жасайм муну, же Жалал Абадтын мэри келип жасайм муну. Мен мэрминби, мен прямой обязанностьум. Мен пока ошол жерде мэр болуп иштеп атамбы, я должен наводить порядок здесь. Порядок. И все, башка маселе болбош керек. И сиз дагы агай, сиз дагы территориально сизге мага баш ийесиңер. Непосредственно территориально баш ийесиңер. Мен ошмумун, мен оштумун, мен өзбек кыргызмын, мен тигимин дебегиле. Непосредственно вы мне подчиняетесь. Каждый раз я буду вызывать, каждый раз буду вас спрашивать. Университетте мамиле кандай болот эмелер менен буду ходить, буду ездить. Каждый факультет, каждый по дворам, по переулкам буду ходить. Ар бир классыңарга, аудиторияңарга келем. Посещаемость кандай болуп атат, образование кандай болуп атат. Бардыгын, как мэр города, вы мне подчиняетесь. Пожалуйста. Эгер мен ишиңди кыла берген, мен жогору жак мен образование иштейм десеңер, и я там достану вас. И мен образование тоже достану вас. Мен керек болсо кабинет министров уровнинде сүйлөшөм силер менен. Керек болсо урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке айтам. Мына жогорку окуу жайларынын жетекчилери мондай саботаж кылып атат дейм. Жардам бербей атат деп айтамын. Түшүндүңүзбү? Так, архитектор келдиби? Ал жооп сурады, а? Так. Түшүндүңүз, а? Мону эртең эметип келип туруп санап бергиле. Бир полоса кошулганда канча болот? Бир полоса жолду кошуп, мына жагына болбойт экен, а? Бер жагына кошулат экен. Бер жагына. Так, байшы сиз бар экенсиз, а? Так, мону эсептеп, так, эмени бир полоса кошосуңар. Так, лоток, тротуар, озеленение. И мону сызып бир линияга коюп бергиле. Барды булар өздөрү, агай, өзүңөр тазалап жакшынакай кылып жасап койгула. Ошо 3 маселе агай. Биринчи маселе монун бүт бардыгын жардам бергиле агай. Экинчи маселе өзүңөрдүн мына паркингерди эртеңден баштап койбогула агай. Эртеңден баштап агай сиз бу жерде туруңуз. Ар бир сизде 4 жетекчи, ректор 4 тургула ошол жерде. Барып эметкиле. Товарищ полковник, пожалуйста, вы на контроль возьмите. Все өздөрү келип турушсун. Мугалимдерине айтсын, койбогула. Үчүнчү маселе агай. Жана мусор боюнча мен эртең силерди кабыл алайын. Агай, сиз канча мусорго төлөйсүз? Агай, сиз канча мусорго төлөйсүз? Агай, сиз канча мусорго төлөйсүз? Ошонун баарын мага алып келип бергиле. Агай, бул деген баардыгы менин чөнтөгүмө калбайт. Шаардын чөнтөгүнө калат.
как-то bir развитие болуш керек биз. Жүдө пакып отурабыз. Өзүң эле мурдагы бош жок туугандар. Кара мындай бу жетим жанагы өксүп калыптыр. Силер ошону акчадан жардам берсеңер, апар эметели. Ошо силердин төгүп берген акчаңарды прозрачно, ар бир копейканы, бир канча поступление, канча расходтор мен силерге керек болсо кеңеш барын жасайм. Мен бир тыйын жеп, мен бу жерде урдап кетем, байып келген жок, мага кереги жок. Мен шаар үчүн урматтуу президентибиз жиберди иште деп, мен иштейм. Если он завтра снимет, мен если сегодня снимет, мен купайганы кием дагы таксиге отуруп кеттим, мөчө. Мага мурдум бүткөн жок. Сен ошуңаргачы. Пока я мэр города, вы должны мне подчиняться, пожалуйста. Мен требованием аткаргыла. Түшүндүңүзбү агай? Агай түшүндүңүзбү? Кичпейилдеге мен гурбет этип койсом, кечирим сурайм. Агай, түшүндүңүзбү? Гурбет этип койсом, кечирим сурайм. Работа такая. Эмне кылайын эми? Баарыңар эле аке жуке десең, баарың туугансыз. Сиз менен сурасам, сиз да тууган болуп чыгасыз. Сиз аяшкөн болуп чыгасыз. Сиз болсо кудам болуп чыгасыз. Сиз болсо дагы досум болуп чыгасыз. Ушундай эми кыргызчылык экен да. Давайте вместе баардык чогуу бир арабаны тартайлы. Урматтуу саясат, урматтуу президенттин саясаты ушундай. Урматтуу генерал Камчыбек Кытышаевдин саясаты ушундай. Везде порядок должно быть. Везде. Мына кара 2 метр, 4 метр жолду эки жагына коюп коюпсуңар, монча жол. Автобус келсе вообще невозможно проехать. Булар гаиге айтсам бизди укпайт дейт. Укпайт дейт. Шак эшигин жаап түшүп кетип калат дейт. Эмне кылайлы дейт. Так, урматтуу полковник, эртең оборона кана? Оборона. Бизде азыр заман башка болуп калды. Оборона Сакалчан. Так, эртеңден баштап манипуляторду коесуңар. Түшүндүңүзбү? Манипуляторду коесуңар, тет жактан баштап полностью мэри ким койсо, агай коебу, ким койсо дагы всё. Манипулятор менен сразу штрафстоянку. Сразу штрафстоянка. Толук мэрде тротуарда бирден машина турбасын. Түшүндүңүз, таш полковник? Уруксат берсеңиз, мээде стоянка бар, жак бетке ошол жакка ташып, ошол жерден анда штрафын айып. Всё, давайте. Хорошо, бир эмес, мен сизге берем. Канча манипулятор керек? 5. 5 всё. Эме, Айшевич, бергиле манипуляторду акчасын чечебиз. Бергиле. Всё, эртеңден баштап машина турбасын. Ачык гана жолду, түшүндүңөрбү? Всё, давайте. Анда агай сиз эртең саат ошол 10го келиңиздер. Мен пресстен чакырып коеюн. Нурбек Сүйүнбаев, сиз баардык эмелер, допустим, сиз шаар үчүн эмне кылып бердиңиз агай? Кроме мусора. Агай, сиз шаар үчүн эмне кылып бердиңиз? Агай, сиз шаар үчүн эмне кылып бердиңиз? Агай, шаар үчүн эмне кылып бердиңиз? Жасаган иштериңизди айтып бергилечи мага. Жаса айтып бер. Мынакей урматтуу мэр, мен аны шаар үчүн мен мону кылдым. Монча студентим окуйт. Мечиттер эле зекет кылып атат го. Мечиттер эле зекет берип атат. Силер обязаны должны, вы обязаны жасаган шаарды караганычы. Анан этин жеп сөгүмдү кыргытып коесуңарбы? Акчасын аласыңар, чөнтөккө саласыңар. Ар бир студенттен 40 000, 50 000 аласыңар, 3 000 доллар аласыңар. Анан кийин ким аны мусорун тазалаш керек? Казынага түшсө казынадан бергиле агай. Мен студенттердин чөнтөгүнөн деп айткан жокмун. Мына бак студент атасынын бир коюн малын сатып берип контракт төлөбөс. Аны мен мындан дагы 500 сом мусорга төлөсө эртең сөгүп чыгат. Бул кызымчы менин. Мынакей мактаган мериң мына 500 сом төлөдү деп. Сиз төлөшүңүз керек. Контракт эсебинен 500 сомдон либо 1000 сомдон агай сиз казынадан которуп коюң мэриянын счетуна. А мен ошондон развитие кылам. Мусор ящиктерди коем, мусоросборникти алышым керек, машина алышым керек, баарын алышым керек. Мына кече IT деген 10 техника берип кетти. Андан бир бизнесмен келип, дагы бир көчө жууп отурган машина берип кетти. Андан бир мурда бир бизнесмен келип, мен шаарда иштейм деп 10 портер машинасын берип кетти. Баардыгын мамлекетке өткөрүп бердим. Жардам бергиле агай силер дагычы. Анан мен үйүм буяк чекеде, буякта меники баары жакшы, служебный машинада отуруп, агай мен деле жакшы көрөм сиз окшоп жүргөндүчү. Караң, чызын кыйып жүрөсүз. Агай, мен деле качуу уштап, сонун болуп кийинип алып, костюмду кийип, джипке отуруп алып, я тоже хочу. Ким иштейт анан агай? Ким иштейт? Мен деле жакшы көрүп атам, агай, сонун болуп сиз менен агай чай ичип, байнага түшүп, сизге барып козуңузду жеп, агай сиздикине барып чучук жегеп, мен деле хочу. Ну, так нельзя. Порядок. Урматтуу президентибиз ушундай тапшырма койду. Урматтуу генерал Камчыбек Кылычбаев ушундай тапшырма койду. Порядкала иштегин, везде порядок должен быть. Деп түшүнүңөрбү, урматтуу жетекчилер?
катуураак кетип койсом мен кечирим сурайм. Иштеңиздер. Рахмат чоң.